Достор салам. Бүгүн 14 апрель 2024 жыл. Биз азыр Чолпонбай айылында жүрөбүз. Бул жерде ушул мынакей 2024 жылы жакшы иштер болуп аткан экен. Өтүнчө эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ачылышы болуп, анан бүгүнкү күндө мынакей маданият үйү салынып, Чолпонбай айылында жакшы иштер жайылталы деген максатта келип калдык. Мына бул айыл өкмөттүн имараты экен. Жакында мына бул айыл өкмөттүн имараты бул жерге көчүп, ал эми бул жерде болуп жаштарды өнүктүрүү, ар кандай курстар бериле турган бир борбор болот деп айыл өкмөт башчысы билдирди. Ал эми менин могу бет маңдайымда турган бул болсо ошол маданият үйү болот экен. Бул ошол өнүктүрүү фонддордун негизинде салынып аткан имарат. Ал эми менин могу бет маңдайымда турган бул болсо Чолпонбай Төлөбердиевдин, ошо Чолпонбай атабыздын музейи. Келип бул жерге да көп болсоңуздар болот. Аябай жакшы бир музей, заманбап типте салынган. Мынакей достор, Чолпонбай айылынын борбордук бөлүгү. Азыр биз могу имараттын ичин көрүп, таанышып чыга алып атабыз. Негизи эле Чолпонбай айылында аябай жакшы иштер болуп аткан экен. Жакшы иштер жайылталы деген максатта тартып атабыз. Негизи эле ошо элеттеги элдин жашоосун жакшыртууга багытталган иштер боло берсин. 1,5 айдын ичинде ачылышы болот экен, буюрса. Достор, мына бул Чолпонбай айылында жаңы салынып аткан маданият үйү. Биз азыр ошол Чолпонбай айыл өкмөтүнүн башчысы менен биргеликте ушул жердеги курулуш иштерине күбө болуп атабыз. Бул ошол жакын аралыкта ачылышы болот экен. Талас өнүктүрүү фонду, райондук өнүктүрүү фонддор, жергиликтүү бюджеттин эсебинен салынып аткан имарат. Былтыркы жылы курулуш иштери башталып, бүгүнкү күндө мынакей колдонууга берилүү алдында турат. Негизи эле ушу элибиздин элеттеги элге кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу максатында жасалып аткан иштер аябай кубана турган иш. Бул ушул элдин маданий деңгээлин көтөрүү максатында жасалып атат деп билебиз. Кенже аке, өзүңүздүн пикириңизди билдирип, мынакей кайсыл жактан каржылоолор болуп атат, ошого да бир аз токтолуп кетсеңиз. Каржылоолор негизгиси Талас өнүктүрүү фондунан, ошол жактан буюрса быйылкы курулуштун бүтүү стадиясы деп 8 миллион 100 миң алынган. Бул февраль айында мамлекеттик сатып алууларга жайгашып, отурчу аныкталган. Азыр иш жүрүүдө. Буюрса 6 миллион өзүнчө курулуш иштер деп, 2 миллион акча каражаты ошол жерде инвентарларды алуу жана мебелдерди алуу боюнча ал дагы мамлекеттик сатып алуулардан өткөн. Азыркы күндө бияк курулуштар бүтүп калса эле алар жагын башташат. Ошол менен буюрса ошол 8 миллион 100 миң менен бүтөт деп турабыз. Дагы кем-кетчиликтер болуп калса, быйылкы бюджеттен дагы 1 миллион 200 миң сом акча каражатын карап койгонбуз. Дагы кем-кетчиликтер болсо, ошол өзүнүн акчасы менен дагы түзөп, жакшынакай алып бүтүрө алабыз деген ойдо. Негизи ушу башталышынан аягына чейин жалпы суммасы 32 миллион. 32 миллионго бүтүп атат. Жакшы, мына достор, 32 миллион сомдук имарат жакын арада Чолпонбай айылында ишке берилет. Жакшы иштерди жайылталы деген максатта достор келип тартып атабыз. Элдин маданий деңгээлин көтөрүүгө багытталган сонун иш болуп атат. Ар дайым эле жакшы иштерди чагылдырып жүрө берели. Кенже аке, иштериңизге ийгилик. Негизи эле бир ыраазычылык катары жалпы балким ушул жерге мындай эмгеги сиңип аткан адамдарга ыраазычылык билдирип коелу. Ооба. Бул ыраазычылыкты билдирбесек болбойт. Анткени ушул бизди ар тараптан колдоо көрсөтүп, ушул жакшы курулуп калса экен деп, ошо бюджеттен ошо айылдык кеңештин депутаттарына, айылдык кеңештин төрагасына, ошондой эле Талас областынын губернатору Улан Камалбеевичке, райондун акими Бектур Абдыразаковичке рахмат. Анткени ошол жерде элдин ошо маданий тармактагы көбөйлүү маселесин чечүүгө чоң аракеттерин жасап, акча каражаттарын убактысында бөлүштүрүп турганына биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахматыбызды айтабыз. Бул заманбап деп аткан үчүн мынакей азыр бул жерде ичинде самый менен директору маданияттын музейинин өзүнчө комнатасы болуп бул жерде. Анан кийин буюрса бул жерде элдер жакшы кызыгын
артын чагылдырган сүрөттөр илинип адамда мындай жасалга турган пейзаждар болот буюрса. Анын үстүнө да бул азыр кафелдерде проект боюнча аябай Кыргыздын орнаменти түшүрүлгөн. Ошондой болот, Кафелдер коюлат, буюрса. Сон. Маданиятты өтүү үчүн. Эң сонунан могул жердин баардыгы ачык. Анан Кыргыздын орнаменттери түшүрүлгөн кафелдер чөткөн элге жакшы шарттарын түзүлүп берип атканы бул сонун нерсе. Жакшы иштерди жайылталы, жакшыны айтып жаялы, жаманды айтпай өбөлү деп биз да блог чыгарып коебуз го. Мынакей бүгүн Чолпонбай айылында аябай сонун иштер болот. Бир жакынкы күндөр мына бул маданият үйү, китепкана, жаштар борбору ошол баардыгы ачылыш болот экен мынакей курулуш иштери болот. Андан тышкары мына могул жерлерге жаштарга, жалпы айыл тургундарына бош убактыларын максаттуу өткөрүш үчүн ушул жака келип эз алып, заманбап болуп атат. Мына уже бүгүнкү күндө ошол жасай турган адамдарды аныкталып калыптыр, иштер жакында башталып атат. Сонун иштер болот. Кенжебол аке, иштериңизге ийгиликтер каалайбыз. Мен ушул буюрса ушул өзүңүздөр көрүп аткандай ынтымак менен элдин да жардамы чоң болуп атат. Баары бир жакадан башып бирден кол чыгарып жумуштарды жүргүзүп атабыз буюрса. Чекесинен ачылыштарды ачып бир атын көрүп атат элдер буюрса. Быйылкы жылга дагы кандай пландар бар мындан тышкары дагы? Азыр АТР болду, мүмкүн кийинки айылдарга дагы. Кийинки айылдарга дагы бул бизде 23-жылы башталып калган проектлер болчу. Буюрса биз дагы АТР негизинде жаңы 29-на кайрадан бекитилип келгенден кийин жерлеринде Акчий айыл өкмөтү бизге кошулган. Акчий айыл өкмөтүнүн Молдасанда эл менен жолуктук. Келгенден кийин 15 күндөн элдин баарын көбөйлүү маселелерин баарын угуп, өзүнүн аппарат кызматкерлери кеңештин төрагасы менен бирдикте ал жерде депутаттар менен чогуу Молдасанда өзүчө отурум жасап, ошол жерден баардык маселелерди протоколдук тартипте түшүрүп тапшырма алганбыз элден. Ал жерде да ушундай көбөйлүү маселелер бар экен. Ал жерде дагы таза суу маселеси чоң көйгөй жаратып турган экен. Ал жердин да азыркы күндө сметалык баасы 280 миңге ошол жараткан суу азайып кетет экен, элге жетпей калат экен, суу тартыш болуп. Анан аркы жактан дагы бул эми өзү самотёктук өзүнүн суу чыгат экен. Ошол жака дагы кошумча шлангалар тартылып, буюрса ал маселелер да колго алынды. Андан кийин жана дренаж маселеси бар экен, ал өтө оорураак жумуш экен. Буюрса биз ачык дренаж казып эле мал сал түшүп кетпесин деп чекесине сетка тартып берейин деп атабыз. Азыркы күндө бир 15 күндүн ичинде башталат. Андан кийин наркы Жоонтөө айылына да бардык. Жоонтөө айылына да барып, эл менен чогулуш жасап, эмне талап, суроо талаптарын угуп, өкмөттүн колунан келе турган жумуштардын баардыгын буюрса тез аранын ичинде чечип беребиз деген милдеттенмелерди алып келген. Буюрса ошонун үстүнө иштейбиз деп турабыз. Сонун. Иштериңиздерге ийгилик каалайбыз, Кенжебол аке. Ушул буюрса жакшы иштериңиздерди биз чагылдырып берген жактан ушундай медиа жактан болсо да колдоп турган аракет кылалы. Жалпы Чолпонбай элин бүгүнкү Нооруз майрамын куттайбыз. Аябай жогорку деңгээлдеги иш-чара болду. Айтор ушу жакшы иштер деле боло берсин айылыңыздарда. Бул имараттын ачылышына да өзү ачылышы келели иншалла. Чакырабыз, баардыгыңыздарды чакырабыз. Буюрса булдун да элибиз аябай зор чыдамсыздык менен күтүүдө. Анткени маданият үйү көптөн бери иштебей калды. Качан бүтөт? Эми колдон келген аракеттердин баарын жазып атабыз. Эми шашканда да туура эмес болуп калады. Баардыгы ошол курулуштун мыйзам чегинде курулуп бүтсө экен деген ойдо турабыз да. Өзүнүн убактылары бар эле. Буюрса ийгилик каалайбыз. бүтүрөт деген ойдобуз. Сонун.